Кыргызстанда жанагы 11 журналисттин камалышы боюнча ошон үчүн анын баарын мисалы алып туруп камап салган бул деген абдан туура эмес көрүнүш. Мына өкмөттүн иши боюнча негизи Акылбек Усунбековичтин өкмөтү начар эле иштеп жатат. Муну ачык эле айтып коюш керек. Президенттин көп демилгелерин саботаж кылууда булар. Грек тилинден идиот деген сөз саясатка кызыкпаган адамды идиот деп аташчу да. Ошол эле мына желекти кабыл алуу боюнча президент балким мына желекти өзгөртөбүз деп атат. Балким ошо өзүнүн гана айтып атат, мына натыйжалуу кээ бир аргументтерди балким алып келип атат, бирок эл каршы болуп турду да. Кабинет министровдун президентке карама каршылыгы абдан көп, бири-бирине мындай жумушун толтура болуш керек, мындай даже ачык заявлениялары бири-бирине карама каршы келип калып турат кээде. Эми УКМКнын төрагасы жөнүндө вообще айтпай эле коелу, аякта дагы өзүнчө саясий позиция бул бүгүнкү күндө. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, бүгүн биздин студиябызда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков болмокчу. Темирлан, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Акыркы учурда кандай иштер менен алек болуп атасыз? Кеңири айтып өтсөңүз ошол боюнча. Саламатсыңарбы? Чакыргыңызга үчүн чоң рахмат. Сиз билгендей, мына биз 2022 жылы декабрь айында мен Соццентрдин вице-президенти болуп шайлангам. Президент болуп Испаниянын өкмөт башчысы шайланган. Ошол убакыттан бери ушул кызматты мына аркалап келе жатабыз. Көптөгөн иштер болду. Акыркы эле жылы мына мен Кыргызстандан 200 күн болуп турмун. 200 күнгө жакын. Бул чет өлкөлөрдө болдум. Бул былтыр мына бүт Латин Америка мамлекеттеринин көбүн мен кыдырып барып келдим. Көптөгөн президенттерге жолуктум, премьер-министр Колумбии, премьер-министр Панамы, президент Панамага жолуктум, Чилинин өкмөт башчысына жолуктум, Бразилиянын бир топ министрлери менен жолуктук. Көптөгөн иш пландарды азыр түзүп чыктык. Бул Соццентрдин ошол Латин Америкадагы чоң кызматташууну биз азыр алып бара жатабыз. Аякта көптөгөн мамлекеттер испан тилди билесиңер. Биздин президентибиз Испаниянын өкмөт башчысы как раз ошон үчүн абдан жакшы азыр иштер болуп жатат ал жакта. Андан сырткары Европада бир топ мамлекеттерди мен кыдырып чыктык. Анын ичинде бул Германия мамлекети. Германия менен биз билесиңер, Германиянын социал-демократиялык партиясы бул бийликтеги эң күчтүү партия бүгүн Германияда. Бирок алар тилекке каршы 2013 жылы Соццентрден чыгып кетишкен. Жана прогрессивдүү альянс деген өзүнчө уюмду түзүшкөн. Бүгүнкү күндө биз ошол уюмду кайрадан Соццентрге киргизгенге чоң иш аракеттер болуп жатат. Ошол алкагында мен мына Швеция, Финляндия, Германия, Швейцария, Великобритания жана башка мамлекеттер менен абдан тыгыз иштеп чыктык. Андан сырткары сентябрда мына билесиңер Кыргызстан мен ошо Испаниянын делегациясынын мүчөсү катары Бириккен Улуттар уюмунун генералдык ассамблеясына катыштым. Биздин эле президент Садыр Жапаров дагы барды, катышты. Билесиңер 200 президенттен баары барды. Ал жерде мына мен дагы барып, мен дагы катышып келдим. Биздин блогубуз өзүнчө чоң жумуш болду. Анткени билесиңер дүйнө жүзүндө 200 өкмөт бар болсо, анын ичинен 57-си социал-демократиялык өкмөттөр. Социал-демократиялык. Бул деген бүт өнүккөн мамлекеттин баары социал-демократтар. Бул ошон үчүн алардын баарын координация кылып, биз өзүнчө чоң жолугушууларды өткөрдүк ошол Бириккен Улуттар уюмунун алкагында. Африкада чоң иштер бүгүн жасалып жатат. Мына биз Нигерде чоң конгресс өткөрдүк. Намибияда, Мароккодо мына азыр кандай жакшы өнүгүүлөр болуп атат. Ошол процесстердин баарын көзөмөлдөп дагы турабыз. Андан сырткары мен быйыл Монголиянын өкмөтүнүн чакыруусу менен Монголияга дагы барып келдим. Ал жакта спикер менен жолугушууларды өткөрдүк. Алардын администрациясынын башчысы менен жолугушууларды өткөрдүк. Башка чоң жакшы нерселер болду. Монголияда быйыл дагы мына шайлоолор болот. Аяка дагы байкоочу топторду даярдап жатабыз. Көптөгөн жакшы кызматташуу болуп атат. Андан сырткары мына Непал мамлекети менен дагы Япония, Түштүк Корея менен жакшы долбоорлорду азыр иштеп чыгып
чыктык да. Андан сырткары мына азыр менин дагы иш сапарларым даярдалып турат. Мен октябрда былтыр Израиль менен Палестинага барыш керек элем. Мен Палестинанын премьер-министри менен жолугушуу жана Израилдин өкмөтү менен жолугушуулар болмок. Бирок тилекке каршы жанагындай согуштар болуп, мага албетте айтышты, сизге дипломатиялык иммунитет беребиз, коркпогула келе деп. Бирок мен президент менен алкалдашканда президент Санчес айтты, барбай туруңуздар азыр деп. Ошон үчүн мына эми быйыл азыр кайрадан даярдык көрүп жатабыз. Мен Кудай буйрса Израиль менен Палестинага аз күндө дагы барып келем. Жакшы иш-чаралар болуп жатат. Мына согушту токтотуш керек ал жакта дагы. Биз дагы ойлойм салымыбызды кошобуз. Мисалы, былтыр дагы мына биз Сербия менен Косово менен жакшы иштештик. Силер билесиңер, Сербия менен Косовонун ортосунда, ошон үчүн мен Косовонун премьер-министри Альберт Курти менен дагы жолуктум. Анан Сербиянын өкмөтү менен дагы жолуктум. Биздин дагы уюмдун ошол согуш токтогонго чоң мындай жардамы болду деп мен ишенемин. Жакшы, анан ушу Кыргызстанда акыркы учурда буга чейин 11 журналист кармалып, массалык башаламандыкты уюштурууга айыпталып, Ички иштер министрлиги тарабынан кармалбадыбы? Анан алар 2 айга камакка калтырылды да. Негизи ушул боюнча оюңуз кандай? Анан социалдык тармактарда муну жазып атышат, айрымдар ушу сөз эркиндигине болгон басым депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстанда жанагы 11 журналисттин камалышы боюнча чынын айтканда мен Кыргызстандын массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштешкен адамдардын биримин деп ойлоймун. Сиз дагы тастыктап берет болуш керексиздер. Ушул 11 журналисттен мен где-то 9-10-ун тааныбайт экенмин. Чынын айтканда, даже мен тааныбайт экенмин да. Ошон үчүн алар бийлик айтып аткан жана булар деген башаламандык кылганынан, жамандаган дегенге мен такыр кошула албайм. Анткени алар эгерде ошончолук демеле чыгып бедемкесе аны жок дегенде биз таанымакпыз да. Ал деген кээ бирлери оператор экен. Кээ бирлери жанагындай даже они не ведущие, понимаете? Журналистика ар кандай, мисалы биздин бүгүн мына репортаж тартып атабыз, ушу репортаж чыгыш үчүн канча киши керек? Монтажер деген керек, оператор деген керек, звукорежиссер деген керек. Ар кандай кызматтар бар да эмечи. Ошон үчүн анын баарын мисалы алып туруп камап салган, бул деген аптан туура эмес көрүнүш. Алар өзүнүн жумушун эле кылып атат да. Ал алкан звукорежиссер болот, бирөөсү дагы бирден кылат. Бул туура эмес да, таптакыр туура эмес. Жада калса ошо сүйлөгөн журналисттердин арасында мен кимди тааныйт экенмин? Актылек Капаровду тааныйт экенмин. Жана Сайпидин Султаналиев деген тааныйм. Дагы мына ушуларды тааныйт экенмин. Буларды мындай сүйлөп жүргөн, ар кандай бир передачаларды алып жүргөн журналисттер катары тааныйм, билем. Алардын материалдарын мен көргөндө эч качан андайды көргөн эмесмин. Башаламандыкка чакыруу, жагандайды бул андай болушу мүмкүн эмес да. Сиз өзүңүз деле билесиңер, журналисттер өзүнүн же иликтөөнүн жүргүзүшөт, же бир репортаж кылышат, же мындай. Ошон үчүн бул көрүнүш жакшы эмес. Албетте бул деген сөз эркиндигине басым катары дагы көп кишилер мына бүгүн баамдап атышат. Менин оюм боюнча бул деген сөз эркиндикке басым эмес, бул деген жанагыл кандайдыр бир жеке мына Болот Темиров менен өзлөрүнүн жеке мындай бири-бирине карата жаман мындай кандай десем мамилелери үчүн башка бирөөлөрдөн мындай күчүн чыгарып аткандай эле сезилип жатат. Жабыркап калып атат, Тигиле. Бирок алардын уже көбүнчөсүнүн мындай чын айтканда бүгүнкү күндө Болот Темировго тиешеси дагы жок экен уже. Кээ бирлери 1,5 жыл, 2 жылдан бери уже алар менен иштешпей деле калыптыр, уже аяктан чыгып деле кетиптир жумуштан. Ошого карабастан алардын баарын деле камап, бул такыр туура эмес деп ойлойм. Мисалы биздин Политклиника медиасынын журналисти бар, Тыныстан Асыпбек. Ал 1,5-2 жылга чукул аралыктан бери Темиров Лайфта иштебейт эле да. Жок, мына ошо кантип болсун, ошону барып анан камап койгон, бул таптакыр туура эмес да. Аякта ущерб жок, мисалы мамлекетке кандайдыр бир зыян келдиби, же негизи мына биздин өкмөт ойлоп атса, негизи президент дагы анын мисалы авторитетине, репутациясына доо келтирилип атат десе, ал киши өзү сотко кайрылса болот. Ал административном порядке, бул уголовный иш болбош керек. Бул административдик чын эле ар бир массалык маалымат каражаты мындай чындыкты жарыялап туруш керек. Кээде калп маалымат чыгып калса, ошол калп маалымат репутациясына доо келтирип жатса, анда президенттин администрациясы сотко кайрылса болот. Ал иш уголовный иш болбойт, ал административный иш болот.
ага же штрафтар көрүлгөн, же болбосо ошо СМИ опровержение бериш керек, туура эмес маалымат чыгып калса. Бирок ушундай силовой методду колдонуу бул таптакыр туура эмес. Бул деген мыйзамсыз. Бул мыйзамсыз. Ушундан улам эле сизге суроо бергим келип атат. Негизи ушу акыркы учурда социалдык тармактарда көз карандысыз медиаларга карата каралуу күч алганын сиз да көрүп жатсаңыз керек. Анан негизи мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеден улам мындай кырдаал түзүлүп жатат учурда? Мындай да көз карандысыз массалык маалымат каражаттары мамлекетке абдан керек. Анткени ар кандай ой пикирлерди, ар кандай көз караштарды чакырылып туруш керек да. Элдер массалык мына КТРКны дагы, ЛТР баарын дагы ушул эле учурда мына политклиника болобу, клуб болобу, кактус болобу, азаттык болобу баарын көрүп угуп туруш керек. Ошондо да гана чындык ортосунда болуп калат да. Ошо бул абдан жакшы деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда мына көз карандысыз массалык маалыматтар булар деген көз карандысыз болуп атат деп айтып атышат да. Анан бирок ошол эле учурда мисалы КТРК деле ошондой эле да. Мисалы КТРК башка массалык маалымат каражаттарына салыштырмалуу жалаң гана бийликтин эле ой пикирин чагылдырып турат. Мисалы башка көз карандысыздар карабайсың, алар бийликтикин дагы беришет маалыматтарын, оппозицияныкын дагы берет, кандайдыр бир эксперттик коомдукун дагы берет, жана баарын чагылдырат да. Ошон үчүн бул тескеринче эң мындай тең салмактуу жакшы институттар деп баамдасак болот. Жана аларга карата бүгүн болуп жаткан чабуулдар булар деген өзүнүн тазалык эмесинен чыгат деп ойлойм. Эгерде таза болсо, таза иштесе бийлик, эгерде эч нерсени катпаса, эчтеке сырлары болбосо, анда массалык маалымат каражаттарынан коркпойт деле. Тескеринче өзүнүн достору катары жана өзүнүн өнөктөштөрү катары мамилелерди колдонсо болот. Анткени массалык маалымат каражаттар тескеринче бийликке чоң жардам берет. Мисалы бийлик коррупция менен күрөшөбүз деп атпайбы? Күрөшүп атсанда массалык маалыматтар мисалы каражаттары жардам бергенден башка эч нерсе кылган жок. Анткени алар чагылдырып келатат. Мына баланча жерде тендер мындай өттү, туура эмес өттү. Баланча жерде мындай болуп атат, баланча жерде тигинин тууганы мынтип катышып атат деп берип атат да. Ошон үчүн массалык маалымат каражаттары эгерде бийлик чындыгында эле коррупция менен күрөшүп жатса, анда тескеринче өнөктөш. Бирок бүгүнкү күндө аша кээ бир СМИлерге чабуулдар болуп атат, бул туура эмес деп ойлойм. Мисалы 24 KG массалык маалымат каражаты, мен билбейм, ал мисалы УКМК жана башка органдар алар бербей атат да, мисалы баланча статьясы үчүн, баланча макаласы үчүн ушундай чабуулдар болуп атат деп бизге берилген жок да. Ошон үчүн биз айта албайбыз бул мыйзамдуу же мисалы чындыкка дал келеби, чындыкка дал келбейт деп айта албайбыз бүгүнкү күндө. Бирок 24 KG 18 жылдан бери өзүнүн ишмердүүлүгүн алып келе жатат Кыргызстанда. Булар абдан күчтүү кесипкөй команда. Кыргызстанга чоң салымы бар. Жана мен ойлойм, мындай коллективдерде тийгенге болбойт. Ишмердүүлүгүн жүргүзүшсө жакшы болмок да. Мисалы бүгүнкү күн арест кылып коюшту, офистерин көрүп атсам, бул туура эмес. Жакшы. Анан президент жакында буга чейин эле кабар агенттигине маек бербеди беле? Анда ушул президент массалык башаламандыкты уюштурууга кызыктар саясий топтор бар экендигин айтты да. Анан негизи ушул саясий топтор чындыгында эле болушу мүмкүнбү? Эгер болсо, алар кимдер болушу мүмкүн? Эми түшүнүктүү да, ал деген албетте ар дайым бар болот саясий топтор, кызыктар. Ал дүйнө жүзүндө ар бир мамлекетте, ар бир мамлекетте кандайдыр бир бирөө бийликке келгиси келип турат. Бул түшүнүктүү да. Бирок кандайдыр бир иш аракеттерди кылды деген ал башка маселе. Кызыктар топтор бар. Конечно бар да, ал ансыз деле түшүнүктүү да кызыктар топтор. Кантип эле жок болсун. Мисалы, любой эле мамлекетте Лихтенштейн болобу же Сингапур же Бишкек болобу же Кыргызстан болобу, кайсы мамлекет болбосун, албетте конкуренция болуп турат да. Бул түшүнүктүү. Анткени мына ушундай азыркы күндө мына билим берүү системасы болобу, кайсы система болбосун, баардыгы мына бүгүнкү күндө ушу начар абалда болуп турат тилекке каршы. Бирок ошол эле учурда мына мен айтып келем, көп учурда бизде даже официанттар кесипкөй эмес да. Мисалы сиз кайсы бир өнүккөн мамлекетке барсаңыз, любой өнүккөн, официант деле бул кесип, чоң кесип. Ошого 4 жыл окушат. Андан ал профессия деген бул переходный профессия эмес, 2 ай 3 ай иштеп туралы же студент кезинде иштеп туралы деген. Жок. Ал полноценный профессия, стажы болот, пенсия алат, жакшынакай акчасын алат.
путешествовать этет. А бизде кесипкөй официант жок, каяктагы кесипкөй президент жөнүндө сөз болуп жатат. Ошон үчүн бул мамлекетти түзүү бул дагы чоң өзүнчө бир окуу да. Бул дагы чоң өзүнчө окуу. Бирок ошол эле учурда кыргыз эли баары мисалы саясатка аралашпаса дагы кызыгып турганы бул эң жакшы көрсөткүч. Силер орус тилинде идиот деген сөздү билесиңер да. Идиот деген сөз негизи грек тилинен алынган. Грек тилинден идиот деген сөз саясатка кызыкпаган адамды идиот деп аташчу да. Саясатка кызыкпаган адам деп которулат грек тилинен идиот деген сөз. Ошон үчүн кайсы элдер саясатка кызыкпайт. Бул мисалы Түндүк Кореянын эли же болбосо тиги азыр мына кээ бир мындай абдан өнүкпөгөн бир Зимбабвенин эли ушундай да. Калган дүйнө нормальный өлкөлөрдө мисалы ошо Орусия болобу, Казакстан болобу, Украина болобу же Америка болобу, Европа болобу, Кыргызстан болобу, нормальный коомдордун баары элдери саясатка кызыгып, ошо ой пикирлерин билгизип турушат. Бизде азыр негизи Кыргызстанда саясий абал кандай, бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына кандай баа бересиз сиз? Мындай да, бүгүнкү күндө бийлик баары бир тараптуу бир саясат жүргүзөт дегенден мен алысмын. Бизде мына президенттик башкаруу дегени менен чындыгында президенттик башкаруу болбой калды. Биз көрүп жатабыз, мисалы президент бир билдирүү кылат, а премьер-министр таптакыр билдирүүлөрдү кылат. Ошол эле мына мисалы кредиттер боюнча мына президент Жапаров айтып атат, баягы ТЭЦке алынган кредиттер, жанагы жолго алынган кредиттер, жана түндүк түштүк жолу боюнча, датка кемин ЛЭП подстанция бул туура болгон, бирок акчалары көбүрөөк болуп тиги бул деп айтып атпайбы? Бирок туура болгон деп айтып атат да, негизи бул керектүү проект. А премьер-министр айтып атат, жок, ал туура эмес болчу деп айтып атат да, мисалы. Жок, ал туура эмес деп. Андайларын санап берсеңер толтура да. Кабинет министровдун президентке карама каршылыгы абдан көп. Бири-бирине мындай, жумушун толтурадан болуш керек. Мындай даже ачык заявлениялары бири-бирине карама каршы келип калып турат кээде. Эми УКМКнын төрагасы жөнүндө вообще айтпай эле коелу. Аякта дагы өзүнчө саясий позиция бул бүгүнкү күндө. Буга чейин дагы Кыргызстанда УКМКнын төрагасы мындай саясий фигура эмес эле да. Бүгүн бул саясий фигура. Ошон үчүн саясат Кыргызстанда 2-3 тараптан алып баратат да бүгүн. Бир тараптуу эмес, бир саясат эмес да, баары бир 3-4кө бөлүнүп баратат да. Мисалы Атамбаевдин кезинде президент болуп турганда ооба парламенттик система болчу, бирок чынында саясат бир тараптуу жүрчү да. Мисалы премьер-министр болобу, УКМК болобу, ким болбосун, бүт баары жанагы бир адамдын астында жана бир неме менен кеткен да. Эч кимиси премьер-министр болобу же министр болобу же УКМКнын башчысы болобу, алар өзүнчө саясий фигура болчу эмес. Жана өзүнүн саясатын жүргүзчү эмес алар. Түшүнүп атасыңар да, алардын баары мына бир неме менен. Бүгүнкү күндө андай эмес. Бүгүнкү күндө андай эмес, конституцияга ылайык эмес. Муну эми эч ким деле спорить этпейт болуш керек деп мен ойлойм. Аны менен эч ким деле талашпайт болуш керек. Президент өзү деле айтып атпайбы, мисалы курултайда мына эки дос мындайбыз, бизге баары бир ким президент болот деп айтып атпайбы? Демек ал киши өзү айтып атат, конституция Кыргызстанда иштеген жок деп айтып атат да. Бирок мунун өзүнүн плюстары дагы бар. Анткени бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деп айтат орустар. Одна голова хорошо, а две еще лучше деп. Анткени чем больше центров силы, тем лучше. Конкуренциядагы жана мисалы кайсы иштер жагат мага, ушуну айтып кетейин. Мисалы базарлар боюнча мага мисалы аябай жагат. Анткени базарлардын көбү мыйзамсыз түзүлүп, жерлердин баары мыйзамсыз, анын баары жанагы байкуш сатуучулардан акчаны толтура алышат. Неме дешет? Анын азыркы мисалы ошолордун мисалы арендаларын түшүрүп атпайбы 50%, 30-40%, бул абдан жакшы көрүнүш деп мен ойлойм. Бул абдан туура. Жана муну мен кош колдойм. Бирок бул жактан дагы мындайды дагы суранып кетет эле, өкмөттөн дагы, президенттен дагы ошол базардын башчыларын, жетекчилерин, ээлерин дагы буларды тартипке салып, жанагындай базарларды деген эл аралык стандарттарга дагы өткөз. Аякта жылуу болуш керек, таза болуш керек. Ошол жакта иштеп аткан адамдар толтура акча төлөп атат да. Ошолордун мындайча айтканда жанагы
conditions деген условиялары, шарттары түзүлүнүп бериш керек. Бул мындай азыркы мисалы көрүп турасың да, Стамбул болобу, же Париж болобу, же Мадрид болобу, Европада деле, Азияга гана эмес, мына Ташкент, билесиңер да, мына башка шаарлар бүт жерде базарлар шаардын ортолорунда эле турат. Бирок алар еще и достопримечательность катары дагы алар. Ал не только базар барып сатып алдың, ал дагы бир культурный центр, жашоонун мазмундуу жактардын бири. Ошон үчүн базарларды абдан жакшы кылып мындай өнүктүрүш керек да, өнүктүрүш керек. Базар саясаты дагы болуш керек. Бул дагы абдан маанилүү. Ошон үчүн мисалы базар азыр мына кичине реформа башталып аткан, мага абдан жагып атат. Бирок муну дагы мындайча айтканда чоңойтуп, кеңейтиш керек да, кеңейтиш керек бул реформаларды. Не только по ценовой политике, но и по созданию условий, ар кандай немелер боюнча көп аякта маселелер. Мисалы мага абдан жагып атат ушу базарлар боюнча. Дагы кайсылар болсо, мисалы административдик территориальная реформа. Мен ойлойм бул туура. Анткени көптөгөн айыл өкмөттөр, мына силер билесиңер, көптөгөн слишком көп кызматтар бар, слишком көп айыл өкмөт, анын баарын мындай кеңейтип, чоңураак кылып гана туура деп ойлойм. Мисалы карасаңыз, Москва деген шаарда 20 миллион киши жашайт. Ошо бир эле шаарда бизде Кыргызстан болсо, Москвадан деген ошону деген 45 область кылып сашмак ошону. Россиянын любой области Кыргызстандан бир 5 эсе чоң. Любой области. Бизде болсо Кыргызстан, кичинекей Кыргызстанда 7 область бар да. И так далее. Ошон үчүн административно-территориальный реформа бул туура. Бирок ал дагы мындай башкачараак кичине мыйзамдуу өтсө болмок. Анткени силер билесиңер, Конституция боюнча парламент административно-территориальный реформаны кыла алат. Өкмөт эмес, президент эмес, кабинет министров эмес. Бул Конституция боюнча. Жана ал дагы мына кеңири калктын колдоосу менен жана алар менен жана коомдук ишмерлер менен чогуу биргеликте кылынса болмок да. Ошон үчүн ар бир реформада, конечно, өзүнүн кичине бир тартыштыктары болот, жетишпестиктери болот, бирок ушул нерселер жакшы. Дагы бир топ эле нерселер бар, бир топ эле. Ар кайсы билим берүү тармагы болобу, саламаттык сактоо тармагы болобу, негизи жакшы иштер бар. Жана ошолорду мына колдоого ала турган нерселер бар. Бул жок эмес. Эми мына минустарын айта кетсек, кандай минустар? Бул деген сиз айткандай, өзүңүз айткандай, сөз эркиндигине басым. Бул көрүнүп турат, бүгүн болуп жатат тилекке каршы. Экинчиден, мына жогорку кеңештин депутаттарына жана саясий оппоненттерге болгон кол чабуулар деп айтсак болуп атат. Мына аны көрүп атабыз. Мына Адахан Кимсонбаевич Мадумаров, мисалы, билесиздер, мен ал кишини саясатчы катары колдобойм, жана мындай башка немелерин колдобойм. Анткени ал киши булардан өткөн диктатураны дагы түзмөк да. Ал киши дагы диктатураны жакшы көрөт негизи. Неметет. Бирок ошол эле учурда биз анын адамдык укуктарын, саясатчы катары укуктарын колдош керекпиз жана коргош керекпиз. Ал кишинин өзүнүн ой пикири бар ошондой. Бирок ал ой пикири үчүн аны мындайча айтканда камакка алуу туптакыр тамыры менен туура эмес деп мен эсептеймин да. Ал киши дагы канча жыл иштеди Кыргызстанда, эч кандай ал террорист дагы эмес, кандайдыр бир жаман нерсени дагы кылат дегенге мен алысмын. Мына Эмиль Жангырчиев боюнча дагы силер көрдүңөр. Негизи депутаттарга мына ким мисалы каршы чыкса, ошолорго каршы мындай иш аракеттер болуп жатат да бийлик тарабынан. Бул такыр туура эмес деп ойлойм. Ал ой пикири үчүн куугунтукта болбаш керек депутаттар. Ошо депутаттар деп калбадыңызбы? Негизи парламенттин ишине кандай баа бересиз? Ушундай учурда парламент мындай өзүнүн ишин так аткарып жатабы? Жок, парламент негизи таптакыр элдин жок, элдин өкүлү боло алган жок. Ошол эле мына желекти кабыл алуу боюнча президент балким мына желекти өзгөртөбүз деп атат. Балким ошо өзүнүн гана айтып атат, мына натыйжалуу кээ бир аргументтерди балким алып келип атат. Бирок эл каршы болуп турду да. Биз канча айтсак дагы эл каршы. Ошо депутат деген мындай да, депутаттын өзүнүн ой пикири болуш керек, аны айтып туруш керек. Бирок көбүнчө учурда депутаттын ой пикири эмес, ал депутат деген элдин ой пикирин айтып туруш керек да. Ал ошон үчүн шайланган. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол эле бул жөн эле показательный, бул бир эле мисал.
андай мисалдар толтура да. Бирок желек боюнча таптакыр эле туура эмес болуп калган. Анткени элдин баары өзүнүн ой пикирин жазды да. Бир киши калган жок жазбаган. Көрдүңөр да массалык маалымат каражаттардан, комментарийлерден бүт жактан. Ошон үчүн бул маселе такыр туура эмес болуп калды деп ойлойм. Бийлик өзүнүн күчүн көрсөтүп койду дагы. Ана элдер силер эмне деп ойлосоңор бизге баары бир дегендей эле болуп калды. Тилекке каршы. Ошон үчүн парламент өз ишин жакшы миссиясын аткара албай жатат. Жана бул абдан начар көрүнүш деп мен эсептейм. Булар бийликтин адвокатындай болуп алды да. Тескеринче парламент деген бийлик менен атаандашып туруш керек да. Атаандашып туруш керек. Мисалы тигини алып келсе, жок бул туура эмес деп айтыш керек. Мындай кылгыла, тазалык болсун, мындай болсун деп айтып туруш керек да парламент дүйнө жүзүндө. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө андай болбой жатат. Жана мына өкмөттүн иши боюнча негизи Акылбек Усунбековичтин өкмөтү начар эле иштеп жатат. Муну ачык эле айтып коюш керек. Президенттин көп демилгелерин саботаж кылууда булар. Мына сиз Акылбек Жапаровдун өзүнүн интервьюсунда эле окусаңыз болот. Мына жай кышка даярдоо процесси болуп жатканда өзү айткан. Эгерде майлы суудай былтыркыдай 2022-жылы билесиңер да, жана майлы сууда авария болбоду эле, айтпады эле. Майлы сууда болгон сыяктуу окшош кырдаал болсо, кабинетиңерге жетпейсиңер, биз уволить этебиз деп айткан. Эсиңер деди. Ал бүт массалык маалымат каражаттарында бар. Мына азыр провал болду ОЗПга падаярды. Кана. То есть сөздөрүнө турушпайт да. Андан сырткары дагы толтура жаман ушундай көрүнүштөр бар. Булардын баарына негизи экономиканын мына азыр экономиканын булар айтып атпайбы, бюджет 2 эсеге өстү депчи. 2017-жылга салыштырмалуу депчи. Эми 2017-жылы доллар 50 сом болчу. Булар деген сом менен көбөйүп атат, ооба. Эгерде силер доллар менен карасаңар, доллар менен көбөйгөн жок. Анткени мисалы силер бүгүн айткандай илгери мисалы мындан 8 жыл мурун менде сиз айтсаңыз 5000 сом болду, бүгүн менин колумда 10.000 сом бар, мен 2 эсе байыдым депчи. Бирок бул ошол эле $100 да. Көбөйгөн жок. Анткени сиз товарларды алып атканда сиз Кыргызстандын ичинде ооба сом менен колдоносуңар, бирок көпчүлүк элементтер, телефондор болобу, аппаратура болобу, машина болобу, какой-то бир технология болобу, бүт баары долларга эле сатылып алат. Турак жайлар ошол эле. Турак жайлар бүт баары долларга эле сатылып алат. Мисалы силер квартира аласаңар, машинаны сом менен сатпайт, билесиңер, баары доллар менен сатат. Ошон үчүн бул такыр туура эмес. Тем более булар консолидированный бюджет тутпайт. Буга чейин эч качан соцфонддун, пенсиянын, башкалардын акчасы кошчу эмес бюджетке. Ал өзүнчө каралчу. Азыр аны консолидированный бюджет деп каралчу. Жакшы, сиз жогоруда желек боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Анан желек боюнча өзүнүн пикирин социалдык тармактарда, Facebooktагы тагыраак баракчасына пикирин билдирип, каршы чыгып келген жарандык активист Автандил Жоробеков камакка алынган эле. Анан желек кабыл алынды, бирок азыр дагы камакта да. Анан негизи ушул Автандил Жоробековдун камалышы боюнча нелерди айта аласыз? Анан жакындары мисалы желек кабыл алынды, кое берип койсо болбойбу, эркиндикке чыгарып койсо болбойбу деген пикирлерди айтышат да. Эми биринчиден, мына мен айтып кетет элем, анын баракчасын мен карап чыктым. Баракчасынын аты Беспредел Кейдж экен. Ал желектен сырткары дагы көптөгөн саясий саясатка арналган ар кандай публикацияларды чыгарып турчу экен. Ошол эле кезде мисалы кээ бир мына Сооронбай Шарипович мыкты президент болгон деп кандайдыр бир публикациялар абдан көп экен. Көбү мисалы чындыкка дал келбейт экен. Бирок ал деген аны камаганга эч кандай шарт түзүп бербейт. Калп маалымат чыгарып атса дагы, анткени калп маалымат үчүн бизде срок жок. Сиз билесиңер, бизде деген ал деген административный правонарушение. И то аны үчүн деген бирөө сотко бериш керек. Менин репутацияма доо келди тиги бугу депчи. Ага штраф эле берилет. Эч кандай камоо бизде көрүлгөн эмес андай нерселерге. Эми бул кишини болсо жанагы массалык башаламандык уюштуруп жатат тиги бугу деп айтып атышпайбы? Эми аны далилдеп бериш керек да. Алар бүгүнкү күндө ошол далилдүү элге көрсөтө алган жок. Ооба, үйүнөн жана 20 ноутбук дейби канча. Мен чынында билбейм ал 20 ноутбукту. Мисалы менде 1 ноутбук бар.
кантип үйүндө 20 ноутбук болуп калган мен билбейм. Аны деген ошо тергөө органдары далилдеш керек да, ошону колдонгон. Ар бир компьютеринда мынчадан баланча фейк болгон, ошол аркылуу жазган деп далилдеп бериш керек да. Аны берген жок. Ооба 20 ноутбукту беришти. Анан дагы канча бирок телефон дешти, канча толтура телефон, анан бул чын эле, менин оюмча, чын эле бул какой-то подозрение бар. Анткени мына мен партия төрагасы катары силерге айтып коеюн, бизде офисибиз бар, штабтарыбыз бар. Аргандан бирок даже килейген штабта бизде сотрудниктер бар, башкалар бар, бирок бизде даже 20 компьютер жок да. Анан мындай ойлонуп көрүш керек да, бул кичине подозрение. А вдруг он был продавцом компьютеров? Я же не знаю, например. Айтышты, бирок муну деген аягына чейин жеткирип, мисалы далилдеп бериш керек. А далилдеп бере албайса, азыр үй камагына чыгарып туруп эле дальше ишин жүргүзө берсе болот деп мен эсептейм. Жүргүзө берсе болот деп эсептейм. Жакшы, Темирлан, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.